Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Биз кайрадан силер менен физика телесабагында жолугушуп жатабыз. Бүгүнкү сабакта өтүлүүчү жаңы тема газдардагы токтун табияты, разряд жана анын түрлөрү деп аталат. Бүгүнкү сабактын жүрүшүндө силер газдардагы электр тогунун табияты менен таанышасыңар. Газдардагы токтун табиятын түшүнөсүңөр. Ток күчүнүн чыңалуудан көз карандылыгынын графиктерин салыштырасыңар. Силер өздөштүрө турган негизги түшүнүктөр: газ разряды, иондоштуруу, иондоштургуч, каныккан ток, өз алдынча эмес разряд жана өз алдынча разряд. Балдар, биз силер менен мурунку сабакта ар түрдүү чөйрөлөрдөгү электр тогу деген главадан металлдардагы электр тогу жөнүндө сөз кылганбыз. Бүгүнкү сабакта болсо биз силер менен газдардагы электр тогу жөнүндө карайбыз, балдар. Газдардагы электр тогунун мисалдарын карай турган болсок, мына ушул жазкысын, жайкысын болуп өтүүчү чагылган деген кубулушта мына ушул чагылгандын өзү газдардагы электр тогунун мисалы болуп эсептелет, балдар. Андан тышкары электр берүү тармактарынын жогорку чыңалуудагы зымдарында пайда болгон учкун, эки металл шаригинин электрофордук машинадагы эки металл шаригинин ортосундагы пайда болгон учкун, үйүбүздөгү жарык берүүчү неон газы менен толтурулган лампалардагы электр тогу, мына ушулардын баардыгы газдардагы электр тогунун мисалдары болуп саналат. Газдарда электр тогу кантип пайда болот? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы, балдар. Биз баарыбыз билебиз, газдын молекулалары, атомдору башаламан кыймылдап турушат. Мына ушул нормалдуу шартта газдын атомдорун жана молекулаларын карай турган болсок, бул жерде эркин зарядтар жок. Анын бөлүкчөлөрү, атомдор, молекулалары электр жактан нейтралдуу болот экен, балдар. Демек, газ диэлектрик болуп саналат. Электр тогун өткөрбөйт. Газдын диэлектрик экендигин, башкача айтканда, газга эгерде газ катары абаны ала турган болсок, абанын диэлектрик экендигин, токту өткөрбөгөндүгүн төмөнкү тажрыйбадан билсек болот, балдар. Эгер ток булагынан, лампадан жана ачкычтан турган чынжырды жыйнап, ачкычты ача турган болсок, анда бул учурда чынжыр аркылуу ток өтпөйт. Себеби ачкыч менен чынжырдын учунун ортосунда аба катмары болот дагы, аба диэлектрик болгондуктан бул учурда чынжыр боюнча ток өтпөйт. Андан тышкары, зарядталган электрометрди эки металл пластинасы менен туташтыра турган болсок, бул учурда электрометр разрядталбайт, балдар. Эгер электрометрге зарядты берсек, электрометр зарядталды дейбиз, а эгерде электрометр зарядын жогото турган болсо, анда электрометрди разрядталды дейбиз. Мына силер көрүп тургандай, балдар, зарядталган электрометр эки металл пластинасы менен туташтырылган учурда бул эки металл пластинасы конденсатордун ролун аткарат, балдар. Эки обкладкадан туруп, ортосу диэлектрик аба менен бөлүнүп турат. Бул учурда электрометр разрядталбагандыгын көрүп жатасыңар. Себеби эки пластинанын ортосунда аба диэлектрик болгондуктан токту өткөрбөйт. Балдар, газ диэлектрик болбой, өткөргүч болуп калсын үчүн эмне кылыш керек? Кандай жол менен биз газды өткөргүчкө айландырсак болот? Бир аз ойлонуп көрөлү. Ооба, балдар, ал үчүн газда биз зарядталган бөлүкчөлөрдү пайда кылышыбыз керек. Газда зарядталган, эркин зарядталган бөлүкчөлөрдү пайда кылыш үчүн эмне кылышыбыз керек? Кандай жол менен биз газдарда зарядталган бөлүкчөлөрдү пайда кылсак болот? Ооба, балдар, ал үчүн газды ысытышыбыз керек. Эгерде электрометр менен туташтырылган конденсатордун ортосундагы абаны ысыта турган болсок, анда газ аркылуу ток өтүп, электрометр разрядталат, балдар. Газ аркылуу электр тогунун өтүшү газ разряды деп аталат. Эмне үчүн газды ысыткан учурда газ аркылуу ток өтүп жатат, балдар? Мына ушунун физикалык маанисин түшүнүп көрөлү. Газды ысыткан учурда газдын нейтралдуу атомдору
кинетикалык энергиясы жогорулап, бат-баттан кыймылдап башташат. Ошону менен бирге мынакей ысыткан учурда электрондордун да кинетикалык энергиясы жогорулап, ядронун тартуу күчүн жеңип, атомду таштап чыгып кетет. Демек, газды ысыткан учурда балдар нейтралдуу атомдор оң ионго жана терс электронго заряддалган бөлүкчөлөргө ажырайт экен. Мына ушул кубулуш газдардын иондошуу кубулушу деп аталат. Андан тышкары электрон менен оң ион бири-бири менен биригип калса, кайрадан нейтралдуу атомду түзөт дагы. Бул кубулуш газдардын рекомбинация кубулушу деп аталат экен. Ошентип балдар, биз газды ысыткан учурда атомдору терс электронго, оң ионго ажырайт экен. Андан тышкары, эгерде электрон нейтралдуу атомго кошулуп кала турган болсо, анда терс заряддардын саны көбөйүп кеткендиктен бул нейтралдуу атом терс ионго айланат. Ошентип, газдардын иондошуу кубулушунда терс электрон, оң ион жана терс ион деген 3 заряддалган бөлүкчө пайда болот экен балдар. Демек, газдардын нейтралдуу бөлүкчөлөрүнүн электрондорго жана иондорго ажырашы иондошуу деп аталат. Ал эми газдардагы терс электрондордун жана оң иондордун биригиши, башкача айтканда иондошууга тескери процесс рекомбинация деп аталат. Анда эмесе балдар, ушул жогоруда айтылгандарды, башкача айтканда газ разрядын жакшылап түшүнүү максатында төмөнкү видеого көңүлүңүздү буралы. Эки металл пластинасынын ортосундагы аба катмарынан электр тогунун өтүү, башкача айтканда электр разрядынын шартын изилдейбиз. Пластиналар жогорку чыңалуудагы ток булагына туташтырылган. Ток булагын кошобуз. Чыңалуунун пайда болгонун разряддагы эки шариктин ортосундагы учкундун пайда болгондугунан билебиз. Металл пластиналардын зарядын көбөйтүү үчүн разряддагы шариктерди бири-биринен алыстатабыз. Биз байкагандай, азырынча пластиналардын арасында разряд, башкача айтканда электр тогунун өтүшү байкалган жок. Эми спиртовканы күйгүзүп, аны металл пластинасынын ортосуна жайгаштыралы. Бул учурда пластиналардын ортосундагы аба катмарында электр разряды пайда болот. Бирок бул разряд сырткы ионизатор же иондоштургуч болуп турганда гана ишке ашат. Биздин учурда иондоштургуч катары спиртовканын жалыны эсептелинип жатат. Эгерде спиртовканы алып салсак, разряд ошол замат токтойт. Бул разряддын түрү өз алдынча эмес разряд деп аталат. Шартты өзгөртүү менен, мисалы, пластиналардын ортосундагы аралыкты улам жакындатуу менен сырткы иондоштургучсуз эле электр разрядын алууга мүмкүн болгон шартты ишке ашырууга болот. Сырткы иондоштургучу жок учурда ишке ашкан разряддын бул түрү өз алдынча разряд деп аталат. Мынакей балдар, силер жогорудагы видеодон газ разряды жөнүндө жана газ разрядынын түрлөрү, өз алдынча разряд жана өз алдынча эмес разряд жөнүндө түшүнүк алдыңар. Эми ушул жогоруда айтылгандарды жыйынтыктай турган болсок, газдарда электр тогун алып жүрүүчү бөлүкчөлөр болуп терс заряддуу электрондор, оң иондор жана терс иондор эсептелгендиктен газдар электрондук жана иондук өткөрүмдүүлүккө ээ деген жыйынтыкка келебиз. Балдар, ушул айтылгандардын баары силерге түшүнүктүү болсо, анда төмөндөгү бир суроого жооп берели дагы сабагыбызды андан ары уланталы. Суроо: эгерде нейтралдуу атом бир электронун жоготуп, бирок кайра эки электрон кошуп алса, ал кандай ионго айланат? Ойлонобуз балдар, бул суроого силер оңой эле жооп берет деп ойлойм. Демек, туура жооп, ооба, силер туура таптыңар. Терс ион. Нейтралдуу атом бир электронун жоготкону менен кайра эки электронду кошуп алгандыктан терс заряддардын саны көп болуп кеткендиктен, бул учурда ал нейтралдуу атом терс ионго айланат. Мынакей балдар, ошентип биз жогоруда айтып кеткендей, газдарды иондошууга мажбур кылган ар кандай объекттер, факторлор иондоштургучтар деп аталат. Иондоштургучтарды
ионизаторлор деп дагы коебуз. Мына ошол иондоштургучтардын түрлөрүн карап көрөлү. Биринчиси бул иондоштургуч катары жалын, от, башкача айтканда жылуулук нурдануулары кызмат кылат. Экинчи, иондоштургуч катары электромагниттик нурданууларды, башкача айтканда рентген, гамма, ультракызгыл көк нурлары, энергиясы, жыштыгы жогору болгон нурларды дагы иондоштургуч катары пайдалансак болот. Үчүнчү, космостук нурдануулар. Бул космостук нурдануулар деген балдар энергиясы өтө чоң болгон бөлүкчөлөрдүн агымы. Мына ушул космостук нурдануулар, андан тышкары радиоактивдүү нурдануулар. Радиоактивдүү нурдануулар жөнүндө силер 9-класстын физикасынан өткөнсүңөр балдар. Булар альфа, бета, гамма нурлары дагы иондоштургуч катары кызмат кыла алышат. Мына ушундай иондоштургучтардын 3 түрүн карасак болот экен. Эми балдар, өз алдынча разряд болобу, өз алдынча эмес разряд болобу, газдын кандай гана разряды болсо дагы сөз жок, ошол газдардагы разрядты ишке ашырыш үчүн 2 электрод керек болот бизге. Ток булагынын оң уюлу менен туташтырылган бул анод деп аталат, терс уюл менен туташтырылганы катод деп аталат. Анан ионизатор керек болот экен. Мына ушул электроддордун болушу, ионизатордун болушу жана ток булагынын болушу шарт болуп эсептелет. Анда ушул 2 электроддун ортосундагы абаны ысытып баштаган учурда пайда болгон иондордон, мисалы оң иондор катодду көздөй, ал эми терс заряддалган электрон менен терс иондор анодду көздөй багыттуу кыймылга келишет экен дагы газ разряды пайда болот экен балдар. Демек, электр талаасынын таасири астында оң иондордун терс заряддалган пластинага, ал эми терс ион жана электрондордун оң заряддалган пластинага багытталган кыймылы газдардагы электр тогу болот. Сырткы ионизатордун жардамында гана ишке ашкан газдардагы электр тогу өз алдынча эмес разряд деп аталат. Силер сүрөттөн көрүп тургандай, эгерде сырткы ионизаторду, башкача айтканда спиртовканы биз алып сала турган болсок, анда газ разряды токтоп калат дагы, чынжыр аркылуу ток өтпөй калат. Мына ошол сырткы ионизатор болсо гана газ разряды жүрөт, сырткы ионизатор жок болсо анда газ разряды жүрбөйт. Ушундай разряд өз алдынча эмес разряд деп аталат. Анда эмесе балдар, газ разряды учурунда вольт ампердик мүнөздөмө, башкача айтканда ток күчүнүн чыңалуудан болгон көз карандылыгынын графиги кандай болот? Мына ушул жөнүндө сөз кылалы. Биз билгендей, металлдарда балдар ток күчүнүн чыңалуудан болгон көз карандылыгынын графиги түз сызыкты берет. Башкача айтканда, токтун күчү чыңалууга түз пропорциялаш болот. Чыңалуунун жогорулашы менен токтун күчү да чоңоет дагы, Ом законуна баш ийет. Ал эми газдардыкын карай турган болсок балдар, газдарда ток күчүнүн чыңалуудан болгон көз карандылыгынын графигинде адегенде токтун күчү чыңалууга түз пропорциялаш чоңоет. Андан кийин кандайдыр бир чыңалуунун маанисинде токтун күчү жогорулабай турактуу болуп калат. Чыңалуу жогорулап барып туруп, чыңалуунун дагы кандайдыр бир маанисинде токтун күчү кайрадан кескин чоңоет. Демек балдар, силер графиктен көрүп тургандай, графиктин ОВ аралыгында токтун күчү чыңалууга түз пропорциялаш, мында Омдун закону аткарылат. Ал эми ВС бөлүгүндө токтун күчү турактуу болуп өзгөрбөй калгандыктан каныгуу тогу деп аталат дагы. Бул учурда Омдун закону аткарылбай калат. Сды бөлүгүндө болсо токтун кескин чоңоюшу жүрөт экен. Демек балдар, газ разрядында металлдардагыдай чыңалуу ток күчүнө ар дайым түз пропорциялаш боло бербейт экен. Эмне үчүн ушундай болорун, газдардагы разряддын вольт ампердик мүнөздөмөсү эмне үчүн ушундай түзүлүшкө ээ болорун төмөнкү видео менен түшүндүрүп көрөлү. Анда эмесе видеого көңүлүбүздү бурабыз. Түтүктөгү газды иондоштургучтун жардамы менен ысыта баштасак, иондошуу процесси жүрөт да, адегенде пайда болгон иондор жана электрондордун кандайдыр бир саны электроддорго жетип турат. Ал эми кандайдыр бир саны рекомбинацияланып турат. Акырындан чыңалуунун жогорулашы менен ток күчү адегенде чыңалууга түз пропорциялаш болуп чоңоет. Андан кийин ток күчүнүн чоңоюшу токтоп, турактуу болуп калганын көрүп жатабыз. Мындай ток каныккан ток деп аталат.
Адегенде ток күчүнүн чоңоюшу жаңыдан пайда болгон көп сандагы заряддардын электроддорго жетиши менен түшүндүрүлөт. Бир нече убакыттан кийин 1 секунд ичинде канча заряд пайда болсо, ошончо сандагы заряд электроддорго жеткен абал түзүлөт. Ушул учурдагы токтун күчү каныккан ток күчү деп аталат. Эгер чыңалууну андан арыда жогорулата берсек, анда ток күчү кайрадан көбөйөт. Себеби бул учурда пайда болгон электрондор күчтүү электр талаасында жетишерлик энергияга ээ болуп, өз жолундагы нейтралдуу атомдор менен кагылышып, аларды иондоштуруп баштайт. Ушул учурда иондоштуруучту алып салсак да, газ разряды улана берет. Бул учурда өз алдынча эмес разряд өз алдынча разрядка өтөт. Мынакей балдар, эгерде силерге жогоруда айтылгандардын баардыгы түшүнүктүү боло турган болсо, анда төмөндөгү бир суроого жооп берели. Суроо: газ разрядынын вольт ампердик мүнөздөмөсүн чагылдырган графиктин кайсы аймактарында ионизация кубулушу менен бирге рекомбинация кубулушу да жүрүп турат? Биринчиси ОВ аймагында, экинчиси СД аймагында, үчүнчүсү ВС аймагында, төртүнчүсү бардык аймакта. Туура жоопту ойлонуңуз балдар. Ооба, силер туура таптыңар. Жооп ОВ аймагында. Графикти карай турган болсок, мына ушул О'дон Б'га чейинки аралыкта чыңалуунун жогорулашы менен адегенде заряддалган бөлүкчөлөрдүн саны дагы көбөйөт. Алар өз жолунда электроддорду көздөй иреттүү кыймылга келген учурда электрондор иондор менен биригишип, нейтралдуу атомду түзүп, рекомбинация кубулушу дагы жүрүп турат. Ошентип балдар, сабагыбыздын аягына да келип жеттик. Сабагыбызды жыйынтыктай турган болсок, биз бүгүнкү сабакта силер менен газ разряды, газдардагы токтун табияты, газ разрядынын вольт ампердик мүнөздөмөсү деген түшүнүктөрдү карадык. Анда эмесе, кийинки сабакта жолугушканга чейин сак саламатта болгула.